Покровка айылындагы бул мектептин имараты тарыхый объект катары мааниге ээ, анткени ал мындан 145 жыл мурда салынган. Учурунда Россиядан биздин аймакка ооп келген Морозов деген билимдүү бай адам курдуруп диний мектеп ачканы эл арасында айтылып жүрөт. Тарыхы бай бул мектеп эскилиги жетсе да, мугалимдердин жамаатынын күчү менен жылда ремонттон өтүп, көркүнө чыгып иштеп келет. Гулина Бектенова 20 жылдан ашуун убакыттан бери мына ушул мектепте орус тили мугалим болуп иштейт. Жайында жыл сайын өзүнө таандык классты актап сыртап чыгат. Быйыл да бул иштерди бүтүрүп коюп, эмгек өргүсүнө кеткени турат. Жайкага көп пландары бар. Себеби эмгек өргүгө деп алган акчасы быйыл жылдагыдан кыйла жогору болуп, 60 000 сом алган. Меники мурун 12 000 алчымын, 24 000 алып калдым. Биз уже отпускка чыктык, отпускнойубузду алдык. Жакшы алдык. Разыбыз. Настроение өзүңүз көргөндө 5. Жакшы сүйүнүп эле жүрөбүз. Бул мектепте 13 мугалим эмгектенет. Алды эмгек өргүнүн акысын 70 000 сомдон ашык алышты. Мугалимдердин баардыгы ушу сүйрүп атат да. Мен өзүмдү алсам, мисалы, ушуга чейин мен айлыгым 20 000 ашса, азыр 30 000 ашат. Анан отпуск алдык жакында, отпускнойду 70 000 ашыгыраак алдым да. Ал абдан ушу үй бүлөгө да ушундай жардам. Мугалимдин айлыгын көбөйтүү менен мамлекет агартуу тармагындагылардын макамын жогорулатты дешет мындагылар. Ишке болгон ынтызарлык, кызыгуу да жогорулаган. Бирөө 30 саат, 35-40 саат 2 класс жетекчиликтери бар. Мына ушунун бүттүгүн кемитпей толугу менен төлөп берип атат азыркы учурда мына биринчи поток менен экинчи поток менен кеткен мугалимдер эң аз эле бир 45 алды, калгандары 60, 65, 70ке чейин отпускка алышып абдан кубанышып атат да. Бул да абдан жогорку жетишкендик да. Биз баардык күчүбүздү ушу билим берүүнүн сапатын көтөргөнгө аябай күчүбүздүн баарын жумшап, ушу билимдин сапатын көтөрүшүбүз керек да. Эң негизги максат мына ушул болуп атат да. Учурда жалпысынан Манас районундагы 21 мектепте жайкы утурумдук ремонт иштери аяктап калды. Мугалимдердин алды эмгек өргүсүнө чыга баштады. Салика Садиева, Илхан Арстанбеков, Ала тоо 24, Талас облусу.